Ар түрдүү жагдайлар. Банк бирөө гана. Бай түшүн. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Урматтуу айымдар жана мырзалар. Назарыңыздарда Эленнедей долбоорунун 3-чү сезону. Erkin sözді айтқаны келдім Уғып жатсың жаңыланып Қырғызстаным өсіп баратқандан белги Қамал бағын ойлорго дем Күлкі менен күмендерді жеңгін Өнерің болса өргө чапқын Досым ойлы бостын елің емне дерін Смело! Чао, шаман. Давай, раз на раз. Давай, давай. Давай, часын. Çıkmak смело aç. Просто будто туфли oltat da. Ботос болсам, блин. Бенде ботос бар да. Көрейін? Давай. Мутқа кірме жоқ. Давай. Блин, городсың да, шым жаңы модный. Булған сапам өлтірді да, спортивкосы сен ич. Да! Чүп шынақын. Давай, шығасың, давай. Смело! Смело! Просто ертеңген тамақ жеген емес болчун, жаман шалдырып отам да. Атак. Болды, шығасың. Смело! Смело! Жетіп ұстайын. Только мен мойным ауырайды да, анан еще башымда сотрясение бар. Өзім шығасың? Ой, смело, айтпайым, чалышамын. Болсаң да шық ешке. Үйдегілер тажата отыр. Үйленбейсің деп. Үйленіш керек еле. Не? Болмайсың, шығасың? Смело, чалышамын. Бол. Просто үйлендік. Анан кейін ата-енесін жашатабыз. Квартира болғанда ғой. Ме? 8-ci этаж, 51-ci kvartira. Бол, шығасың, бол чай. Смело çıkмақпын, çalışмақпын. Просто үй бар, машина болғанда ғой. Сен шының айтшы, дұқын жеп айтады, қорттың ғой? Ола, қорттым, дұқым жетпей қалды. Ордың біліп жүре, қорқақ. Братан, үйін көрсі ғой мен сен? Байлық келет, кетет, автотет, төлікі. Қорқақ! Азыркы учурда балдар бат-баттан чоңоюп жатышат. Жаңы жабдууларды сатып алгым келет. Мен шопинг кылганы наличка менен барбайм. Эмне үчүн мен акчам жөн эле үйдө жатат? Жашыл газон, тапчан, баня курам. Бизнести кеңейтүү убакыт келди. Мага алтын карточка жасап бергиле. Андан көрүп мен банкка салып койбоймбу? Алмак иштейт эле. Өнөктөштөрдү таптым. Туурабы? Ар түрдүү жагдайлар. Банк бирөө гана. Бай түшүн. Анан колунан сумочка түшүп калса мен алып берип койсом, мен тип жылмайып калатма. Сен кайсы кызды айтып атасың? Эмне баштап атасың бери? Баштайм, неге баштабайм? Баштайм деп атам. Эмне жакпай атасың? Сен жакпай атасың. Мен жакпай атам, башка бирөө менен жүрөм. Бар анда ар кайсы кыздарга барып жардам берип жүрө бер. Нар жактан бухгалтер чыгып атат, өзү такасына. Көрөсүң, гитара бар го. Каяктагы бухгалтер? Каяктагы бухгалтер? Түр чыгат экен баягы бухгалтер. Каяктагы бухгалтер? Баягы ойсоктогон ба? Ойсоктогон кайра уят кылып атасың акын. Сен уят кылып атасың. Уят кылып атасың аткен. Эмне үйгө кеч келет десе бухгалтердин жанынан терен чыкпай аткан турбайбы? Болбой. Болбой, моңуз ким?
Айт, могыз кем? Группалашым, жана айтпадым. Жоқ болчу андай группалашым. Группалашым. Жоқ болчу, кем бул? Ачып берген. Сен эмне ушуктасың менен? Уят кылатасың алдынан. Аяштардын алдына чакырып алып басым о жерден кайра басат. Кайра басатасың уштан. Мен жиндеп атам, сен жиндесиң. Мен жиндеп атам. Бар, болду, бар, кер, кет, мен кеттим, болду. Жүр, каяка баратасың сен? Негизичи, мен аябай бактылуумун. Мен аялым алтындай. Алышкам айтты жан. Чалба мага. Кандайча чалба? Сүйлөшпөйм сен. Кандайча Болду, болду? ооба, болду. Болду. Давай енді. Алло. 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 Алло, Аскар. Туылған күн башталбады, келесің бе? Мен бара албайм окшойт, акча жок болуп эле. Мейлі енді, ақшасы жоқ деле келе бер. Мейлі. Макул, анда таксиге отурайын, Сен эме, тұрып қалсың ағы таксигине? Давай, күтөбүз. Давай. Байке, Сураныч, кой бериңизчи. Жолдун эрежесин башка бузбайм, байке. Өзүм кыйналып жүрөм азыр. Бир дагы тыйынын соом дагы жок, байке, чын. Аябай кыйналып атам, нанга дагы акча жок. Точнобу? Ооба, байке, болду. Ооруп калдым, дарыга дагы акча жок, байке. Мейлі анда, нарушать етті. Рахмат, байке, рахмат сизге, байке. Давай. Рахмат. Мен не кийгем? Менин бир дагы нормальный кийимим жок. Байкелеп, 100 метрлі чық. Жо. Мұрымдап, байке. Эйлүү зор адам. Бар жаштар чуркасын. Баш байгесі, қой. Коюңду кой. Байке, мұрымдап, шотой. Байке. Чуркага шотой. Тайганмын. Чуркап болсы бе? Койду алып кетем азыр. Ayşe benim aratıptay. Koy degen de öyle, koy degen de öyle. Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар жыттарсыз, дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Мына достор бүгүн бизге чакыруу түштү. Ошол чакыруу боюнча биз иликтөөгө бардыбыз, Буйса бул жылдын эң чоң кылмышын ачабыз. Болдуңбу? Кимди өлтүрүп кетти? Досумду өлтүрүп кетти. Аты жөнүн айтпас. Гриша болчу. Гриша? Орус беле? Кыргызча түшүнчү. Кана кайсыл жерде өлтүрдү? Мына бул жерде тартып койгом сүрөтүн. Итпи? Ит үчүн чакырдыңарбы? Бул менин досум. Ит адамдын досу дейди. Ишиңерди кылгыла эмнеге чакырдыңыздар деп өлтүрүп кетти. Итим бар бул. Жалгыз досум. Макул, анда ким өлтүрдү? Кумакта кошунам. Кошуна жүргүлө. Иликтөөгө жүргүзөлү. Кана кайсы кошунаңар? Мына отурбайбы. Самый. Биз итти өлтүргөн байкени кармадык, азыр иликтөө жүргүзөбүз. Ой байке. Ой байке. Азыр төкпөй, чачпай камераны карап бүт баарын айтып бересиз. Эмне болду, кандай болгон? Эме, тиги өлтүрбөйт болчумун да. Аны өлтүрдүң. Ой, өлтүрөсүң да, өлтүрөсүң. Эме,
Ертемен оңды ұқтап отсам, бір малда. Оғын өткесін. Анан кейін шықтым. Эшке шығып келіп, кетсің, дейтін, қорқыт келсің, кетейсің, қорқыт келсің. Анан кейін, деген маңға кішіне кегесті қылшық, маңға қалбасаның ішіне инен тықтым. Инеменен өлтірдің бе? Өлтірдім. Тактика. Анан кейін, салдым, тегеме қалбаса салдым. Анан өтіп келіп шықсам, кішіне бір малы, нанын өтсем, мен жақ келіп өтіп бай. Нанды өтіп, ұрғытсам бір малы келеді. Деп келіп тұрған. Деп жыттады нанды бірінші. Анан кейін доверие бар да колбасаға. Жыттап тұрып анан кейін бір малы жыттей қалды. Жыттейіп келіп тұрған, қайта мені деп бір малы. Емне үшін өлтірдіңіз? Мен тоқтарым жоқ па? Өлтірсің да. Сен де тоғынша өлтірмейсің. Сен тоқтарың мен ағыртыма кіріп кетіп пе осы тоқтарың? Ал мен ағыртым да сата. Зато ал жақтағы помидорлар мен колчу. Не қылай? Не қылсаң өсе қылай? Мен тоқтарым жоқсың. Не өлтіресің? Екеуің тең. Ушындай, арғандай меліш жұмыс үшін біз шақырасыңар. Бізді, милицияны, итің өлсе шақыр, дағы башқа олса шақыр. Біз сияқты чоң жұмыстар бітіріш керек. Түсініңер? О да. Үйіме ұры кіріп кетті байке. Ұры? Қанша кеш екен? 5. Чоң байке, чоң бұл. Ұры кірді бе? Жоқ. Жөн тұрч. Чоң кішілер дейсің? Бияқта деген біреуінің досын өлтіру үйлеп атса, ұрылар дейсің бе? Тұр бар қолы. Пистолет бермеден, бар. Ей! Онда қылғашы. Життер, біреулердің үйіне ұрылар кері отады, сен билетіңер үшін ұрыш бағылады. Қанша жыл қошынасыңар? 15. 15? Тұр, құшақташып қойылай. Сен 2 сатты беріп қой болар. Сен 2 тоғыл сатты бер, Көрдіңер ой? Ынтымақты жасасаңар, соның болады. Мына бізде милиция ынтымақты ардайым қолдайды. Шындар ой? Бул Йемен. Йемендин тургундары бири-бирине сый-урмат менен сылык сыпайы, тынчтыкта жашашат. Бирок жумшак мамиле жашоодон тажагандар дагы бар. А бул болсо Акуновдордун үй бүлөсү. Бул үй бүлөнү кыйын, кайнене башкарат. Амина, компьютеріне сабақ қойсың бі? Hazır. Бол оқу. Hazır. Олжан. Еркен қызым айтып қойшы. Сабағын оқымай компьютерде отырады. Өзіңе тілдеп қой, ештікі олар. Мен ұрса мен жаман көреді. Мен ұрса мен жаман көреді. Жүр, апамызға айтамыз. Шынай да болмақ біле. Кейінгілерін ойланғандарын тақыр түсінбесін. Шағыраға барғанда ұшыларға жол қалды ұшымақ әлем ұшыларды. Айята болмақ біле шынай. Апам? Ол, не болып кетті? Небереңізді ұршып қойсыз бұл? Сабағын оқымай компьютер ойнап отырады. Мақұл. Сізді ұғат қой. Амина, сен сабақ жазабайсың ба? Бұл компьютерде отыра бербей. Сабағын жазашың керек, оқышың керек, ақылды қыз болшың керек. Компьютерде өйесің, мына, тетіне далдаңбай атаңдай болып қаласың. Мына, ұшан төле компьютерде девар төле, телевизор көреттір, мына, мадрабаш болып қалған ал. Жол басы мына, мамаң, ештеке қылбайды, жаты өлі ұқтай береді күн сайын. Ақылды қыз болшың, сен осы сабағын жазашың керек. Мақұл бұл?
Достор, биздин өнөктөш болгон Байтүшүн банкынан сиздер үчүн сонун сунуш бар. Сиз эми акчаңызды пайда менен чогултсаңыз болот. Ал үчүн Байтүшүн банкынын депозиттери жардам берет. Депозит дегенди баары эле түшүнөрбөйт да. Депозит бул акча чогултуу үчүн эң сонун нерсе. Эгерде сиз буга чейин акчаңызды коротуп чогулта албай жүрсөңүз, анда сизге депозит керек. Ал жерден сиздин акчаңыз толук түрдө коопсуздукта жана эң башкысы сиз эми аны корота албайсыз. Жакшы экен. Мындан тышкары алар проценттерди кошуп төлөп турушат. Ал эми эң жакшы жери сиз кыялданып, бирок ала албай жүргөн нерсеңизди сатып алсаңыз болот. Жаңы гаджет болобу, тиричилик техникасы, эмерек же автоунаа иши кылса каалаган нерсеңизди алсаңыз болот. Бардыгы сиздин кыялыңызга жараша. Аяка жазылып катталыш үчүн алардын офисине аш керек да, Ооба, депозитти ачуу үчүн банкка барыш керек, бирок депозитти толуктоону мобилдик деньги уюлдук капчык аркылуу, мобилдик же Quick Play төлөө терминалдарынан кылса болот. Жана албетте интернет банкинг аркылуу ыңгайлуу да, туурабы? Кененирээк айтып бере аласыңбы? Толук маалыматты бул жактан же бул телефон номеру аркылуу алсаңыздар болот. Эми мындан ары бияктагы ким биз болобуз. Премия. Мен сендейин далайын жоготкон бул жерден. Нужно будет купить каждому пастуху по одному квадрокоптеру либо дрону. С помощью него он будет пасти овец на расстоянии. Да, это затратно, $1000 в каждый квадрокоптер, но зато он может получать образование, ходить в школу, заниматься другими делами. Понимаете, как это классно? Я тут все подготовил. Дронокоптер дейсің бе? Не. Квадрокоптер. С ним можно управлять все на расстоянии. Смотрите, здесь есть все документы, здесь количество наших скотоводов, цены по квадрокоптерам. Да. Сен Макс неме мындай кыл да. Сен болсо бүгүн койлорду жанагы коптериң менен бак. Эртең болсо вертолет менен уйларды кайтар. Бүрсү күнү болсо спутник менен адамдарды кайтарбайсың ба? Адамдарды кайтар. Я не это имел в виду. Жок, Макс, бул проектиң жарабай калды. Бар, иште. Бар, башканы ойлонуп кел. Жарабайт. Goodbye. Арбир, малчыга $1000 деген ар жагынан анча барбир малчы болуп албайбы. Эй, Бердигул! Сен адамсыңбы, Бердигул? А? Адаммын. Ким эле? Тракторист Жети Булаковда. Кайсы айылдан? Жети Булак. Жинди болбочу, Бердигул, бул мен тракторист. Айылдар аябай көп. Алдымда көп айыл болду. Эй, Бердигул! Акыр эстелбейт да. Кайсы айыл? Жети Булак. Жана биз келген айыл. Ошо тракторист. Тамаша. Эмне болду? Эмне келдиң? Эй, Бердигул! Айылдын бардак. Кагаздарың бардак. Сен иштеп кетип бүт бардак болуп калыптыр. Мына мен айыл өкмөт болуп иштей албайтам. Ушундай бекен, Аябай оор бекен, Абыл ойлогондо жеп-жеңил айыл өкмөтү бола калып эле, жанагы 3 дөңгөлөктү велосипедке отургандай эле пат эле тееп кетем деп ойлогондо. Оор бекен? Оор бекен? Оор болот да, Ушундай, ар дайым эле ушундай бардак болчу, баштан эле жумуш ушундай оор болот. Ошону бирде отурчу, мен сага шашпай түшүндүрөм. Сен мен деле келгенде ушинтип нервиш болгон. Тракторист, отурчу кел. Сүйлө анан кандай анан, эмне болду? Угуп атабыз сени. Мына аким, райондун акими, биякта угуп атат силерди. Мына айыл өкмөтүн угуп атат. Эмне жалып менен кел. Кыйкырышмай жок биякта. Алу ха-ха-хия. Жок биякта айылдагыдай. Бул жерде деген баары кагаз түрүндө, бюрократия деп коет. Келип түшүндүрөсүң. Мага акырын биринчи түшүндүр. Эмне проблемаң болуп атат сенде? Ооба, жеңил эмес, анан. Жана 10 сомдон темир тезек алчың го бизден. Ошону Кытайларга 65 сомдон өткөрчүң турбайбы? Ортодон 55 сом кармабы, Оода. А сен канча көрүп атасың? 50 тыйын. Бизде башында билесиңби, канча жыл? 12 жыл. Ошо бизде 50 тыйын. Ой, кыргыз элинде. Өзүбүз минуска кеттик го. Кыйналдыкта. Башында ушундай 50 тыйын көрөсүң, андан кийин иштеп атпаймынбы дейсиң, 1 сом көрө баштайсың, анан 5 сом көрөсүң. Ой, ушулар мени баалабай атат, кышында темир муздак деп 10 сом көрө баштайсың, 20 сом көрө баштайсың. Ошентип кете берет, анан аягында биздей 55 көрө баштайсың. Баары ушундай, ушундан баштырат, кийин көрөсүң, ошого келесиң өзүң деле. 12 жыл. Бердигул. Былтыр деген Францияга барып келдиң, агрофестивалга. Ошо путевкалар негизи жылкычыга, сугатчыга, анан дыйканга турбайбы? А сен бажаңды Светаны алып барып келдиң. Эмнеге андай кыласың?
Sen айыл өкмөт болсоң кандай кылмаксың? Мен жылкычы, сугачы, дыйкан жибермекмин. Мына, бул быйылкы путевка агрофестивальга, Копенгагенге. Сугатчыга, жылкычыга, дыйканга, жана 3 кишиге. 3 кишиге. 3 кишиге. Же болбосо үй бүлөң менен барып келсең болот. Эми айыл өкмөт болдуң дегенде майлаппы, шыгылып үй бүлөң менен салып келсең болот. Же тигилерге бер, аны өзүң чечесиң. Мен тигилерди эле жиберем. Өзүң көр, шыгылып өзүң байка, эч ким байкабайт деле. Ошол. Тракторист, сен болсо ойлогонсуң да. Айыл сени күтүп атат, ошону бир айтып коеюн. Каякта жүрөт болду экен деп уже жаман көрүп атышат. Эч ким сага айыл өкмөт болгончо рахмат дебейт. Рахмат дебейт. Алар сени жамандай эле беришет. Сен туп-туура иштесең унчукушпайт. Ошо унчукпаган эң сонун. Ошолардын унчукпаганын күндөрдү сен бактуу күндөр деп эсептей баштайсың, тракторист. Дагы күндөр алды да. Бар, иште, айыл күтүп атат сени. Айтыңыз, эмне болду? Эмне деп атасыз, Көп нерсе болду. Мына. Эмнеге пенсионерлердин пенсиясынан 500 сомдон айына 40 кылып атат. Единица чотпай ал бабулкаларга, единица чотат. 500 эмес, 200дөн түшүп атат деп атышат бары мына. 195 эле. Мына калган 300 кетип атат. Эми алар деле ушундай, алар деле мына өздөрүнө эле мына жардам болот атпайбы? Мисалы мына 150 сом. Жанагы жаңы канал тартылат дедим беле? Тартылат деген эмне болуп атышат? Көрүп атышат. 150 сом ошол жаңы каналга. Допустим, калганына кетип атат. 100 сом жана неме? Аптекалар 10 саат 10га чейин иштечү эле. Эми мына 12ге чейин иштейт. Ошолорго мейли калпайттык мейли калпайт. Калган 50 сом гана. 40 сом болсо да жана гезиттер, бекер гезит үчүн кетип атпайбы? Бекер гезит таратылып атпайбы? 10 сомчу? 10 сом үчүн сүйлөшүп эмне? 10 сом эле мен сизге 10 сом өзүм эле берейинчи сизге ошо 10 сом эле. Кереги жок сенин акчаңдын, кереги жок. Ай, мага керек 10 сом. Берейли анда. Майда барбы? Могу карандаш 10 сом турат. 10 сом турат. Ошо сизге. Олду, мына өздөрүнө эле жардам көрдүңөрбү? Бул льгота дейт муну мына. Льгота. Отчеттор карап келе. Айшаханычка. Айшаханычка. Чарчадың? Жок. Жумуш бүтүп калды. Сен негизи күн сайын канчада турасың? Саат 5те турам, анткени 1 саат эле жолго кетип калат. Эртең шашпай саат 9:00 келсең болот. Рахмат. Талкан чыдырасыңбы, талкан? Жан, такшы элеби? Келдиң да. Таанышол, бул биздин жаңы аким Бердигул Калбекович. Макул, жумуш бүттү. Жумуш бүттү бизде. Жакшы алыңыз. Жакшы, калалы. Эртең 6-га кел. Айшахан, 6-га кечикпей. Сиз дагы. Жумуш көп. Өчүрбөй тургула достор, сизден бир сураныч бар. Баарыбыз чогуу 1-1 ТВ каналыбызга жазылабыз. Анткени силер канча көп жазылсаңыз, канча көп ой пикир калтырсаңыз, бизге ошончо көп дем күч бересиңер. Достор, кыргыз ютубун чогуу өнүктүрөбүз. Чоң деңгээлге көтөрөлүп, чогуу достор. Иштегиле, бас, кайда бас, иштегиле. Бараткандан белги, камалбагын ойлорго дем. Күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын, досум ойлобостун, элиң эмне дерин.